жерде Аллахтан өтө көптөгөн кудурет белгилери бар дейт. Жана ошондой эле өзүңөрдү карасаңар дагы Аллахтын кудурет белгилери көп дейт. Карабайсыңарбы деп Аллах Таалам бизге танбих кылып, эскертүү кылып баяндаган. Карасаңыздар, бардыгын жараткан Аллах Субханаху ва Таала жаратып, ошол жаратуусунда кандай кудуреттүү экендигин дагы бизге тааныштырып жатат. Жерге карагыла дейт. Эми жерде тоо таш дагы бар, суу, дарыялар дагы бар, бактарак, өсүмдүктөр бар. Ошонун бардыгынын жаралуусун карай турган болсок, Аллах Тааланын кудуретинин белгиси ошол жерде экен да. Караңыз, сууларды, өсүп жаткан өсүмдүктөрдү топуракка карай турган болсок, бир эле нерсе. Сууга карай турган болсок деле бир эле нерсе. Бирок Аллахтын кудурети менен түрдүү өсүмдүктөрдү Аллах Таалам жерден чыгарып турат да. Жердин астында мындай күч жок. Өң бере турган, түс бере турган, даам бере турган. Адам баласы хакыйкатта эгин тегин сээп жаткан кездерде не кылат? Үрөндү себет, ал чирип жок болот. Бирок Аллах Таалам өз кудурети менен ошол сепкен бирдин ордуна бир канчаны берет да. Аллахтын чексиз кудурети. Бир эле жер, бирок формуласы дагы башкача болгон жемиштер, өңү дагы башкача болгон жемиштер, даамы дагы башкача болгон жемиштерди Аллах Таалам берет да. Бир эле жерден. Дарбузду карасаңыз, өңү башка, ичиндеги даамы башка, түзүлүшү башка, коон ал башкача. Бактарды карасаңыз, бир түрдө эле бакка окшоп турат, бирок бирөөсүнөн башкача мөмө чыгып аткан, башкасынан дагы башкача мөмөлөр чыгып аткан. Аллах Таалам айтат, карагыла жерди, Аллахтын кудурет белгилери бар дейт. Жана өзүңөрдү карагыла. Адам баласынын өзүбүздү бир тиктеп карасак дагы Аллахты тааныйт экенбиз да. Сүйлөй турган, көрө турган, ойлой турган, баса турган Аллах Субханаху ва Таала өтө чексиз кудуреттүү зат. Ошого менен бизди жаратып, бардык ошол жакшылыктарды берип жатат. Өзүнүн чексиз кудурети менен бардыгын жараткан жана жашатып турган зат Аллах Таалам бир учур келет, карасаңыздар, бардыгына өлүм келет экен да. Ошол жер бетин жап-жашыл кылып, жашылдандырып, мөмө жемиш, ошондой бир жакшылыктарды түрдүү өсүмдүк, бактарактарды Алла берет. Бир учур келет, бардыгы өлүп, кудум эле кепин болгондой каар жап, эч нерсе жок болуп калат экен да. Ошонун бардыгын Аллах Субханаху ва Таала менен биз үчүн жараткан, бизге берген Аллахтын жакшылыктары, бизге берген Аллахтын неаматтары өтө көп. Аларды санасак санап бүтө албайбыз. Ошонун бардыгы Аллах бизге берип турат. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таалам өзүн тааныштырып айтат: "Антум тазраунаху ам нахну зариун?" Ошол эгиндерди силер өстүрүп жатасыңарбы, же өстүрүүчү мен улуу Аллахбы дейт. Бардыгын берген Аллах Таалам. Биз болгону ошол эгиндерди, картошка, сабиз бар, уруктарыны ээп коебуз, ал жоголот, бирок Аллах ошону көбөйтүп берүүчү экен да. Бардыгы Аллахтын колунда турат. Аллах бирөөнүкүн берекелүү кылып берет. Бирөөнүкүн Аллах Таалам мол кылып берет. Бирөөнүкүнө курт басып кетип аткан. Бирөөнүкүн ушу уруп кетип аткан, үшүк уруп. Бардыгын берүүчү Аллах гана. Аллах Субханаху ва Таалам өтө көп жакшылыктарды берди. Ошонун бардыгын менен биз дагы көбөйтүп,
Allah'tın жақшылықтарын дағы берекелі қылып қалу біздің қолда екен да. Берген жақшылық niyamatlar егер қадірлеп қалсақ, егерде ошол берилген Allah'тың niyamatlarına шүгір келтіріп, тура егер іштете тұрған болсақ, Allah subhanahu wa ta'ala ал берген жақшылық niyamatlarını дағы көбейтіп арттырат екен да. Ошоға қараңыздар, Allah subhanahu wa ta'ala'nın niyamatların sebep Allah talam sizler görбей атасыңарбы? Allah'tan kudret belgisin, güçtülüğün, жақшылықтарын sizler қарабайсыңарбы? Görбейсіңарбы дейт. Менен biz ардайым Allah'tın берген жақшылық niyamatlarını estен чыгарбаш керекпиз. Ошондо бизге шүгүр келет. Буну бизге Allah берип жатат. Биздин кыйындыгыбыздан, күчтүүлүгүбүздөн, акылдуулугубуздан улам эмес, балким Аллах Тааланын мээримдүүлүгү, берешендүүлүгү менен бизге берип жатат депчи. Ошого эгер биз бардыгын Аллах берип жатат деп, niyamat жакшылыктарын туура түшүнө турган болсок, ошол Аллахтын берген жакшылык niyamatlarını туура жака иштетүү мүмкүнчүлүгү болот экен да. Туура иштетүү. Ошого қараңыздар, niyamatты сактап калуу, аны Аллах Таалам разы боло турган жака жумшоодо экен. Эми жерден Аллах Таалам канча бизге эгин берип атат, канча түшүм берип атат, канча жемиштер, канча мөмөлөр, ошонун бардыгын Аллах бизге берип жатат. Аны кармап калуу кандай? Аны дагы башкалардын акысын берүү менен экен да. Аллах субханаху ва таала ар бир адам баласына niyamatарды берип, анан сынайт. Кана бул мен берген жакшылыктарды өзүгө гана чектеп алабы? Өзүнөн гана ашырбай колдонобу? Же болбосо башка муктаждарга, башка дагы кембагалдарга берип, жардам дагы береби? Мына ошол сыноо экен да. Аллах субханаху ва таала азыр алхамдулилла жай мезгили, жаз мезгилинде биз эгин тегин айдайбыз. Жай мезгилинде, күз мезгилинде мына жакындап Аллах Таалам бизге ошондой кылган эмгектерибиздин түшүмдөрүн Аллах берип жатат. Кээ бирлер бак айдайт, канча гектарлаган, кээ бирлер мисалы эгин эгет. Эми ошол берекелүү болсун бизде. Ошол Аллах Таалам биздин эмгегибизге береке берип, ошол баарына жеткиликтүү болсун десек, анын ичиндеги башка муктаждардын акыларын чыгарыш керек экенбиз да. Аллах Таалам өзү берешендүүлүк жагат. Аллах Таалам өзү берешен. Аллахтын бизге берген жакшылыктарын санап бүтө албайбыз. Аллах Таалам суратпастан дагы берүүчү зат. Аллах өтө берешен, Пайгамбар алейхиссалам берешен болгон. Сахабалар дагы берешен болгон. Берешендүүлүк бул бейиштеги адамдардын сыфаты экен да. Бейиш элдеринин сыфаты берешен болуу. Карасаңыз, берешендүүлүктүн мисалы бул бейиштен чыккан дарак сыяктуу дейт. Бейиштен бир дарак чыккан болсо, бул берешендүүлүктүн мисалы экен. Ким ошол даракты кармаса, ал аны бейишке алып кирип кетет дейт. Сараңдык, ичи тардык, сараңдык бул тозоктон чыккан дарак сыяктуу. Ким аны кармаса, ал аны тозокко алып кирип кетет дейт. Аллах Таалам берешен адамдарды эгерче нафил ибадаттары көп болбосо дагы, бирок анча-мынча катасына көз жумуп туруп, Аллах Таалам аны бейишке киргизет экен да. Бирок сараң бейишке кире албайт экен. Эгерче ал ибадатчыл болуп аткан күндө дагы сараңдык сыфаты анда болгон болсо, ал адам бейишке кире албайт экен да. Ошондуктан берешендик бул бейиштеги адамдардын сыфаты дейт. Бейиштик адамдын сыфаты. Ошого Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы өтө көп берешендик кылат эле. Сурап келгендер, муктаждарга эгерче учурда жок болсо дагы не дейт эле? Качан болгондо мен сага берейин деп убадасын берет эле да. Ошого менен биз дагы бейиштик сыфаттар менен сыфаттанышыбыз керек. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала
murdagı kavimlerden bolgan okıyalarda dağı misal keltirip bayandap ketken. Murdagı İsa aleyhissalamdın dünyadan ötkenden kiyinki bolgan bir okıya eken Yemen'de bir öte bereşen adam bolgan. Öte köp bağı bolgan eken, jana egin teginderi dağı bolgan eken da. Al adamdın sıfatı kanday ele deseniz, al adam oşol tüşüm uşuru bolgan keste, tüşümde alarda özüne yetişti tüşümlerde alıp kalgandardın bardığın oşol muhtajlarga, jakırlarga, alarga dağı berip turçu eken ardayım. Oşol tüşüm birinci bışıp jerge düşkönlerin bardığın terip ketkile, özüne terişi terip algan kaldıkların bardığın siler terip anı koldan kula dep, oşol bakçasında egin teginlerinde miskinlerge dağı, oşonda ile muhtajlarga dağı ar dayım berip turçu eken. Oşentip al adam ar dayım tüşüm bolgan keste berip жүрүp, oşol jakırlar, muhtajlar tüşüm bolgan uşurunda gütüp, ar dayım anın tüşüm algan uşurunda barıp özlerinin ülüşlerini alçı eken da. Oşentip al adam dünyeden ötön. Al çoğun bakçası özünün 3 uğuluna kalan. 3 uğuluna kalgan keste al baldarı emne kılışat? Baldarı emeği bizdin üybülöbüz daha kişine kengeyip kaldı. Üybülöbüz çoğayıp bala bakıralarımız göğüyüp kaldı. Bul emi özübüzdün muhtajlıktan aşpaydı. Oşonduktan biz bul tüşümdü, bakçabızdın tüşümün, oşol egin tegin jemişleribиздин tüşümünü özübüzge gana işteteli eçkimge bermeyli dep niyet kılışat da. Oşenti anan keyin kasam dagı içişet. Biz berбейбиз boldu. Kantip saktap kalış gerek. Emi baya tüşümge bardığı barıp ala başlagan keste bayağı murdagı alıp жүрген muhtaç adamlar ne kılat ele? Çoğulup barıp oşol жерden ülüşlerin alıp özlerinin dağı muhtaçlıklarına kişine bolup kalat ele. Bular emne dep çeşim çıkarıştı. Niyet bozulgandan keyin amal dağı bozulat. Berбейбиз деген niyet kıldı. Bul özübüzdükü bolsa. Bunu biz meynet kılıp atsak. Anan nege biz biröge berişimiz gerek degen kata oyda atasını torames iş kılıp atat dep. Atası torasında bir rivayatında ne dep aytat? Bul atam akılsızlık kılıp ele başkalarga öte köptөгөн bizdin tüşümdөрdü berip жүрүптүr. Bunu özübüzge alıp kalış gerekbiz dep. Uşunday niyet kılışat, taң atpay. Taң ata elek, tünü menen taң ata elek biz baralı dağı hiç kimge bilgizbey, hiç kimge baykatpay, başka bayağıl jetimler, bayağıl jakırlar, bayağıl muhtajlar bilip kalbasın. Dep, taңgamal baralı dağı özübüzdün tüşümdörübüzdü alıp keteli, başka hiç kimge berbey turgan bololu dep çeşim çıkarışat da. Anan keyin tünde ele taңgamal biri-birine asta ün menen süylep aytышат, başkalar uğup kalbasın dep, bilip kalbasın dep. Çoğulup alışıp, taң atpay özünün bayağıl bakçasına barsa, hiç kanday baktары yok, mömö jemişleri, eginderi yok. Oylaşat özünün oyunda biz adaşıp kaldık okşayt karangıda depçi. Biz adaşıp kettik okşayt dep, izildep janındağı jerlerge salıştırıp belgiler menen karasa uşul ele jer eken. Başka jer emes. Anan bilişet. Bul жерди niyet bozulgandыкtan ulam Allah talam bardığın alıp ketiptir depçi. Allah talam oşol niyeti bozulup jatkan tünü Allah talam azap jönötör. Apat kelet. Bir rivayatta ot kelip anı güygüzüp ketkenet. Oşoğul jerine gelse kudum ele bardık eginderi çavılıp bütkön siyaktı olup kalgan eken da. Eç derse jok. Oşonduktan ulam adaşıp ketti da. Bul bizdiki emes okşoyt. Adaşıp kaldık okşoyt. Dese özünün jeri. Biroq çavılıp bütkön. Eç nersesi kalgan emes.
ошондо анан түшүнүшөт Аллахтын азабы келгендигин. Ортончу иниси айтат экен. Ортончу иниси бул Куранда келген окуялардан. Не деди? Алардын ортончусу айтып жатат: "Алам акуллакум, мен силерге айтпадым беле? Лаула тусаббихун, силер Аллахты мактап арулабадыңар дедим эле го" деди. Ортончусу ошол учурда силер туура эмес кылып атасыңар, атамдын иши туура болчу деп түшүндүрсө түшүнгөн эмес экен да. Ошон үчүн качан бул Аллахтан келген аларга азап экендигин билгенден кийин ортончусу айтты: "Мен силерге айттым эле го, көрдүңөрбү?" деп анан ынандырып атат да. Ошондо Аллахты арулабадыңар дегени силер ойлоп алдыңар дейт. Ошонун бардыгы өзүбүздө калса гана бул биздики. Ошондо анан биз жамбагабыз деп ката түшүнүп алдыңар. Аллах Таалам таза зат. Берген адамга дагы андан көбүрөөк берүүчү. Аллах Таалам мындай кемчиликтерден таза. Силер Аллахтын тазалыгын билбей унутуп калдыңар деди да. Аллах Субханаху ва Таала айып кемчиликтерден таза. Ошол эле жерден чыкканын берип, башкасын бербей коюудан таза зат деди. Аллах Таалам берген адамга Аллах Таалам берүүчүгө андан дагы көбүрөөк берүүчү экен да. Көбөйтүп берүүчү зат. Ошондуктан бул жерден бардыгы каталарын мойнуна алышты. Качан? Өзүнүн ошогул туура эмес ниетинен улам болгондугун билгенден кийин. Бул жерде биз эске ала турган нерсе, караңыздар. Бир адам ката күнөө кылып аткан болсо, экинчи бир адам эскертти, бул туура эмес депчи. Бул ката иш деп эскертти. Бирок ката иш деп эскертип айткан менен өзү ошолорго кошулуп алган болсо, баары бир азаптан кур калбайт экен да. Азаптан бош калбайт экен. Ортончусу туура айткан эле, катасыңар деп түшүндүргөн эле. Бирок өзү дагы ошолор менен амалда чогуу болгондуктан, ошолор менен чогуу тириле турган болуп калды да. Ошол жакшылыктардан ал дагы кур калды. Ошондуктан эгерде сиз менен биз бирөөнүн туура эмес, ката иш кылып атканын көргөн болсок, аны айтып, эскертип, жакшылыкка үндөп, чакырып, эгер угушпаса, эгер алар кабыл кылышпаса, анда биз эмне кылыш керекпиз? Биз өзүбүз аларга кошулуп албаш керек экен да. Өзүбүз алар кылбай аткан болсо, булар кылбай атат, мейли эми деп кошулуп албайлык, балким биз ал иштен баш тартыш керек экенбиз. Болбосо кыйынчылык, азап чогуу келип калат экен да. Ошентип бардыгы өз моюндарына алгандан кийин анан бири-бирин жемелей баштады да. Макул, ката кылдык деди. Бирок не деди? Фа акбала ба'духум ала ба'дин яталавамун. Бири-бирин жемелеп. Şu sen oyu айтып баштаган болчусуң. Адам зыянга учарагандан кийин, анан кийин бирөөнү жемелеп баштайт экен да. Şu сенин кесепетиңен болду. Эгер ийгилик чаралып калган болсо, жалпы түрдө кичине кыйынчылык келип калды. Бир жамаатка же бир коомго же бир элге жалпы түрдө кыйынчылык келген учурда адам баласы эмне кылат? Азап, кыйынчылык келип калса, бирөөнү жемелегенге өтөт экен да. Жок, ал жалпысынын себебинен болгондо. Жалпы түрдө азап, жалпы адамдардын катасынан улам келет да. Бардыгы менен биздин колубузда. Жер Аллахтыкы, жердеги нерселер дагы Аллахтыкы. Эгер биз Аллах буйруп, өкүм кылганга ылайыктуу кылбай турган болсок, Аллахтыкы ал каалагандай кылат. Алып да коюшу мүмкүн, берекени салып да коюшу мүмкүн. Ошондуктан бир кыйынчылык келип калган болсо, адам баласы эмнеге түшөт экен? Жалпы түрдө бизде эң чоң оорулардын бири ушул. Адамга бир мусибат, кыйынчылыктар келип калса, бирөөлөрдү жемелегенге кирет экенбиз да. Ушу сенин айыбыңан, сенин кесепетиңен, сенин ушундай кылганыңдан деп ага күнөөнү төңкөөгө башталат экен да. Эгер бир ийгилик жаралып калсачы, эгерде бир жетишкендиктер болуп калса, адам ал жакшылыктарды
өзүнө сөйөгөнгө аракет жасай берет экен да, менин сөйөнөн болгон болчу, мен айтып анан ушул ийгилик жаралды депчи. Жок, биз жакшылык келе турган болсо, эгер кандайдыр бир неаматтарга биз туш боло турган болсок, ал жакшылыктарды кимге сөйөш керекпиз? Аллах Таалама сөйөш керек да. Эгер кыйынчылык келсе, адамны өзүнүн амалы деп билиш керек. Мына бул Куранда келген окуя нени билдирет? Жерден чыккан нерселерди Аллах Таалам бергендиктен улам ага жакшылыктарын көбөйтүп турган. Качан ниет бузулуп, өзүм гана дегенде, анан кийин жакшылыктан куру калды да. Ошондуктан биздин кандай гана кесип кылбайлык негизи. Эгерде байлыгыбыз жеткен болсо, зекет милдет болот. Эгерде жандыктан өзүнчө зекет милдет болот, жандыктардан кой, төө, уй жана башкалардан нисаптет өлчөм жетсе, ал башка бирөөнүн акысын бериш керек. Ал эми жерден чыккан ар бир нерсенин 1/10 муктаждарга берүү, ошол муктаждардын акысы экен да. Жерге эмне айтады? Кандай бир бакчабыз барбы, эгин тегинибиз барбы, жемиштерибиз барбы? Ошол нерселердин 1/10 муктаждарга таратып алардын акысы экен да. Эгерде биз ошол үшүр деп коет 1/10, аны бербей турган болсок, анда биздин тамак ашыбызда кичине күмөн болот, таза эместик, башка бирөөнүн акысы да болгон болот. Башка бирөөнүн акысын кошо жеп аткан болуп калабыз да. Ошондуктан Аллах Таалам өзүнүн чексиз кудурети менен көптөгөн жакшылык неаматтарды берип жатат. Ошого бардыгыбыз ниет кылалык. Аллахтын берген нерсесини Аллахтын кулдарына, Аллах өкүм берген орундарга, өкүм берген адамдарга дагы бөлүшөйүн депчи. Ошондуктан Аллах Таалам бардыгыбызга насип кылган болсун. Тапкандарыбызга береке берип, жана башкаларга дагы бөлүшүп, муктаждыктарына дагы көңүл бурушуулардан кылган болсун. Бейиштик сыфатты насип кылып, берешендүүлүктөн кылган болсун Аллах Таалам. Субханаллахи ва бихамдихи, субханакаллахумма ва бихамдик.